Вазадна ибн Асакир фи риваяти, бір риваятта ибн Асакир қошымша мындай қылған, айтқан: Ма акраман ниса илля карим, вала аханахунна илля лаим. Өзі аялдарды жомарт еркек қана урматтайды дейді да. Аялдарды кім урматтайды дейді? Карим. Сыйлы адам ғана аялдарды урматтайды екен. Урматтуу адам ғана аялдарды урматтайды екен. Карим деп ушуну айтат. Ошолор ғана урматтайды дейді. Аларды ким кордойт билесизби? Төмөнкү адам кордойт. Лаим деп кой. Төмөн, келесі олар кордойт дейді. Мындай бір сөзмен айтат. Акылы кемдер кордойт дейді. Бізде де подлый деп кой. Скупой, тупой. Ошондойлор ғана аялдарды кордойт дейді. Аялдар ким? Энелер, апаларыбыз бар. Эжелери, карындаштар, аялдар, ниса дегенде бардыгы кирет. Аялыбыз, келинибиз, кызыбыз. Демек, аял затты ким урматтайды екен? Урматтуулар ғана урматтайды. Аял затты урматтуулар ғана урматтайды. Кимдер урматтайды? Анда урматтуу болгоңуз келсе, аял затын урматтаңыз. Аялдарды ким кордойт экен? Келесі олар ғана кордойт дейт. Эми келесі оğlуңуз келсе кордой бериң анда. Мейли ал апа болсун, апа эми аял заттын эң улуусу. Аллаху акбар, апа ал, эне ал. Андан кийин эжелер, андан кийин карындаштар, андан кийин аял кыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ма акраман ниса илля карим, ва ла аханахунна илля лаим. Айша радиаллаху анха энебизден риваят бар, Тирмизи шарифте келет: Инна мин акмали муъминина иманан ахсанахум хулуқан ва алтафахум би ахлихи. Раваху Тирмизи. Имам Тирмизи келтирип атат. Айша радиаллаху анха энебиз айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Не деп айтты? Мындай деди: Мин акмалин муъминина иманан. Момундардын иманын толугурагы, барыбызда иман бар. Барыбыз момунбуз. Бирок иманыбыздын толугурагы ким десе, ахсанухум хулуқан, кимдин мүнөзү чырайлуу болсо, ошонун иманы толугураак дейт. Ошонун иманы толугураак, кимдин мүнөзү чырайлуу болсо, жана үй бүлөсүнө жумшак болсо. Ва алтафахум би ахлихи, үй бүлөсүнө жумшак. Так, мүнөзү чырайлуу, үй бүлөсүнө жумшак болгон, ошол момундардын иманын толугураак ошолор дейт. Хаким риваят келтирет Ибн Аббас радиаллаху анхумадан: Хойрукум линниса. Силердин эң жакшырагыңар аялдарга жакшы кылган. Алар алсыздар. Алла субхан пайгамбарыбыз өзгөчө коштошуу ажылыгында эркектерге хутба айтып, эскертүү берип, осиятын айтып, коштошуу ажылыгында дүйнөдө мына кайтат деген учурунда: Истаусу бин нисаи хайра. Эй эркектер, силер мен тараптан аялдарга жакшылык кылам деген осиятты кабыл алып койгулачы дейт. Истаусу бин нисаи хайра. Аялдарга жакшылык кылуу осиятын кабыл алып койгула менен. Ибн Саад Айша энебизден сурады: Кайфа кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ида хала фи байти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйгө келгенде, өзүнчө болуп калганда, үйдө өзүнчө болуп калганда, кандай эле деп сурады да. Эми мечитте көрүп атабыз, көчөдө көрүп атабыз, базарда көрүп атабыз. Үйдөгү жашоону сурап коелу. Үйдүн ичинде кандай алып жүрөт экен өзү? Мечитте, көчөдө, талада, жолдо, башка. Бирок үйдүн ичинде өзүңүздү сиз кандай алып жүрөсүз? Үйдүн ичинде сиз өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Аялыңыз бар, бала чакаңыз бар, кандай алып жүрөсүз? Так. Факалат, айтты мындай деп Айша энебиз: Кана
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, әлянан нас, адамдардың ең жұмшақ әлі дейді. Так, бассаман, дахакан, жылмайып, көп жылмайчу, көп күлтірчу. Лам юрақатту маддан риджлайхи байна асхаби. Пайғамбар екі бұтын сахабаларына сұңған тақыр көрген емес біз дейді. Жосы үйбілі бала чақта сұңғанында екі бұты ұзыннан сұн оласың жоқ. Я. Пайғамбарымыз урматтап, әдебін қараңыз, пұтын сұңған емес екен. Адамды урматтап, адамдың урматын қараңыз, қандай урматтаған. Ол қаяқтағы адам пайғамбарымыз, қандай пайғамбар.